Азыркы учурда Кыргызстанда 742,9 миңден ашуун пенсия алуучулар бар. Бул өлкөнүн калкынын 10,6%-нан ашыгын түзөт. Жалпы пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүнүн суммасы катары эсептелет. Б. Пенсиянын базалык бөлүгү. СП1 1996 жылга чейинки эмгек стажын жана эмгек акысын эске алуу менен пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү камсыздандырылгандардын жекелештирилген эсебин киргизүүгө чейин. СП2 жекелештирилген эсепке алуу киргизилгенден кийин камсыздандыруу эсептеринде топтолгон сыйлыктардын суммасы. 2022 жылы пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоонун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасында пенсиянын орточо көлөмү 8080 сомду түздү. Ошол эле учурда 2022 жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын базалык бөлүгү мамлекеттик бюджеттин эсебинен 3170 сом өлчөмүндө белгиленүүдө. Анда жакшы пенсия алуу үчүн эмне кылуу керек? Эмгек келишимин түзүү менен расмий түрдө иштөөгө, камсыздандыруу төгүмдөрүн системалуу түрдө төлөө. Эсиңизде болсун, камсыздандыруу төгүмдөрүн канчалык көп төлөсөңүз, пенсияңыз ошончолук жогору болот. Мыйзамдуу иштегиле, келечекти ойлогула.